Салам барыңыздарға. Салам барыңыздарға. Үшінші сабаққа қош келдіңіздер. Үшінші сабақта біз деген AI-ды кантип туура пайдаланыш керек деген темада болот. Бул теманы эми албетте көбүнчөңүздөр эле билесиздер болуш керек, бирок мен дагы билем деп жүрүп өтө көп убактымды өткөрүп алган экенмин. Шамалдан эшик ачылып атат. Негизи эмени чат GPT'ни болобу башка нейросетти болобу туура колдонгонду билиш керек экен. Мен мисалы мурунку ошибкамды айтсам, мен чат GPT'ге рахматымды да айтчым, сен сонун турбайсыңбы деп да мактачым. Анан бирок кыска нуска жооптор менен эле жоопторду алып, ындай чыныгы жыйынтыктарга жетпептирмин да ушул эмелер мененчи. Анан кийинчерээк мен улам окуп, клауд боюнча, ChatGPT боюнча деле билимдерди ала берип, башка AI'ларды дагы ала берип, эме болду да. а, Туура колдонгонду үйрөндүм. Туура колдонгонду үйрөндүм. Туура колдонгонду үйрөндүм. Анан мен сиздерге азыр чат GPT'нин туура колдонгонду көргөзүп берейин, чтоб чат GPT силерге кызмат кыла тургандай болуш керек. Азыр кыскача текст жазып алыңыздар, кийинчерээк анан аны башка нишада дагы колдонуп кетесиңер. Муну сөзсүз түрдө платный версиясына өтүп колдонуңуздар, анткени каалоочулар, бирок негизи любой AI тармагын платный жагына өтүп туруп колдонушуңуздар керек болот. Платный версиясы силерге сонун жооп берет. Эгерде бесплатный версиясына өтүп алсаңар, там как детский сад сыяктуу эле анча жооп бербейт да, серьез кабыл албайт. Анан мисалы азыр сен психолог коучсуң, жазып алыңыздар. Сен психолог коучсуң. Мага терең психографиялык, мага терең психографиялык, мага терең психографиялык профиль түзүүгө жардам бер. Менин атым баланча, жашым мынчада, кесибим мынчада, же болбосо азыркы багытым ушундай деп туруп, мага жалпы 50 терең суроо бер. Мага жалпы 50 терең суроо бер. Суроолорду бир учурда толугу менен чыгарбай, кезек-кезеги менен бирден бер. Ар бир жообумду кунт коюп талдап, ар бир жообумду кунт коюп талдап, андан кийин гана кийинки суроого өт дейсиңер. Бул промптт албетте сиздерге жөнөтөм. Анан кийин мен силерге жөнөткөн промптты кошосуңар. Бирок бул ушул башталгыч сөзүн сиздер башка тармактарга да колдоносуздар. Например, сен бизнес стратегсиң. Мен мисалы мен атым Нуржан Баланча дегенден кийин, например, мен байермин. Мен байер боюнча бизнес ачкым келет. Же болбосо мен азыркы учурда кесибим ушундай, графикалык дизайн AI тармагын алып кетем. Инстаграмда өнүгөйүн деп атам. Мага ушунча терең суроо бер, 50 терең суроо бер деп туруп, аягында психографиялык профиль силерге түзүп берет. Ошол түзүп бергенде силер деген мага эми ушуну кыскача кылып жазып бер дейсиңер дагы, ал силерге баягы 50 суроону окуп улам сайын окуй бербейсиңер да. Ошону кыскача кылып жазып берет. Ал жакта силердин недостаткаңарды, мындайча айтканда кемчилигиңерди, силердин негативный установкаңарды, эмнеге силерди ийгиликке жеткирбей атат, же болбосо эмнеге ушул кезге чейин чоң акчага чыга элексиң, же болбосо кандай туура багытта кетип аттыңбы же кеткен жоксуңбу, ошонун баарын аныктап анализдеп берет. Бир өлө көп сумма психолог же тренерге барып келгендей болосуңар да. Анан арасында албетте эмоциялар ойгонот. Ыйлагыңар келип кетиши мүмкүн, күлкүңөр келиши мүмкүн, же болбосо. Бирок бул жерде эң башкы нерсе суроолорго туура, так, даана, чынчыл жооп беришиңиздер керек болот. Анткени силер чын жооп бербесеңер, аягында
силерге эметпей калат. Эгерде силер калпайтып жооп берип кое турган болсоңор, эң аягында окуганда силерге ылайыктуу болбогондой сезилип атса, анда кайра ошол промпту жазып башка проектиге эме кыласыңар. Кайрадан бир-бирден жооп бересиңер. Анан ушуну эле жана антип башына сөзсүз түрдө өзгөртөсүңөр, чат GPT'ни жөн эле суроо берип койбогула жалпы кылыпчы. Сен там бизнесменсиң, сен бизнес стратегсиң, сен маркетологсуң, сен деп ушинтип бир четкий кесиптин ээсин жазышыңар керек. Анан сөзсүз түрдө тереңирээк кылып жазып кой. Кыска нуска кылып жазсаңар терең жооп албайсыңар. Мисалы, ChatGPT'ге киребиз дагы, ChatGPT'ни сөзсүз түрдө ноутбук, MacBook телефондорго жүктөй электер. Мисалы, ушул ChatGPT'ге киргенде проекты деген жер бар, мынакей. Могул жерде проекты деген жер бар. Ошо проекты деген жерге кирип туруп, мен деп проект ачып коесуңар. Создать деп туруп, жок бул эмес. Ооба, создать деп туруп, мен деп туруп ачып коесуңар ушул жерден. Мен деп киргенден кийин бул жерден эме жанагы психографикалык профиль түзүү дебедикпи? Бул жакка жанагы мен жөнөткөн промптты жазасыңар дагы платный версиясына өткөндөн кийин жооп бересиңер. Анан муну жеке өстүрүү планыга колдонсоңор болот, максаттарга, стратегияларга колдонсоңор болот, бизнес диагностикага колдонсоңор болот. Мен мисалы азыр продюсери жок эле ушул курсту, ушул сабакты баштап атам. Ушул AI'лардын жардамы менен эле. Албетте менин онлайн тармагында опытым дагы бар. Бул как эме катары айтып келип атат, потому что сиздер деген бир орунда калып калбашыңыздар керек, сиздер өмүр бою эле как графический дизайнер бойдон калбайсыздар, же болбосо азыркы кесибиңиздер эмне болсо ошол бойдон калбайсыздар. Ар дайым өсүп туруш керек болот да. И албетте бир багытка өлө фокусту коюп өсүшүңүздөр керек болот, бирок мындай жашоодо улам башка багыттарды дагы кошумчалап кетесиздер да. Мисалы, мен убагында куратор болуп эле иштечимин, бирок куратор бойдон калып калбайм да өмүр боючу. Улам өсүшүм керек мен. Анан мен супервайзер болуп өстүм, кийинчерээк менеджер болуп өстүм. Анан тиги графический дизайнер жагына өтүп кеттим да. Анан онлайн тармагында иштеп жүргөндө мен баягы онлайн системасын бир аз жакшы билгеним үчүн, андан тышкары ушул AI тармагын жакшы билип алганым үчүн азыр ушул AI'дын жардамы менен эле сабактарымды жаздырып атам да. Негизи продюсери жок. Продюсерге бер жагы бир 50-60 миң, 100-200 миң беришет ушул сабак курсту ачкандарчы. Анан кийин сиздер деле ушул AI тармагын өзүңүздөрдүн нишаңыздарга колдонушуңуздар керек болот. Мисалы, кондитерлер бар көбүнчөсү. Мен мисалы тааныштарымдан бирөө бар. Кондитер, бирок дополнительно дагы дизайн жагын үйрөнгүсү келет. Анан эмне болот? Баягы торт жагын дагы постоянно жасап жүргөн адам ушул промпту колдонсо болот, Сен бизнес стратегсиң, сен кондитерсиң, сен мага сабактарды жаздырганга жардам бер, же болбосо ушул аркылуу менин бизнесимди өнүктүрүп кондитерский ачканга жардам бер деген сыяктуу бир точный эмелерди беришиңиздер керек. Бул өмүр бою колдоно турган промпттор, күчтүү промптту берип атам азыр, Анан жанагы айта кеткендей эле проекты деген жерге киресиздер, Менин кызым капырат. Могу проект дегенге киресиңер. Ушинтип ар бирөөнү колдонуп коесуңар дагы, но кийинчерээк новая задачага киргенде сөзсүз түрдө бул жактан жанагы эмени кошо кетесиңер. Проект деп могу плюсту басасыңар дагы. Мисалы, суроо бергиңер келет да өзүңөрдүн бир эмеңерде. Дизайнда болобу же башка өзүңөрдүн багытыңарда болобу. Ушул жерден проекты дегенди басып туруп,
Мисалы мен деген проектти басып, анан бул жакка суроо берсеңер, бул силердин уже психографикаңарды чыгарып койгон да. Психо, психографика туура айттым. Силердин профилиңерди түзүп койгон. Ошол профилиңерди бул автоматически 1 мүнөт деле 30 секунд деле изучать этип, ошол суроого терең жооп берет. Уже силерди жаттап калат. А силер эгерде проектиге мен дегенди киргизбесеңер, өзүңөр жөнүндө түшүнүк киргизбесеңер, жөн эле новая задача или новый чат деп эле бул жактан эме киргизе бере турган болсоңор, эптеп септеп эле кыскача жооп бере берет, силерди унутуп кала берет, мындайча айтканда. Анан сен мени унутуп койдуңбу, мен өткөндө сүйлөшпөдүк беле деген сыяктуу бир сүйлөшүүлөр болуп калды беле. Ошондой болбош үчүн проектиге бүт өзүңөрдүн эмеңерди, профилиңерди мындайча айтканда киргизесиңер. Муну деген сөзсүз түрдө жазап көрүшүңүздөр керек. Мисалы, эгерде азыр графический дизайнер катары өсөм десеңер, же болбосо блогер болуп Инстаграмдан же кошумча YouTube тармактан өнүгөм десеңер, кошумча YouTube'дан деле киреше булагын алып келсе болот да турабы? YouTube'га деле видео тартып туруп, видеолор жүктөй берсеңер, ал жактан киреше булагы келе берет, Мисалы, дизайнды үйрөнүп алгандан кийин, дизайнды башкаларга дагы үйрөтүп, YouTube'га киргизсеңер болот. Көбүнчө орус тилинде, кыргыз тилинде, мисалы, анча акча төлөнбөйт, бирок кыргыз тилинде деле үйрөтүп, эмне соопко кала бересиңер, мындайча айтканда. Инстаграмга ошентип мындай баягы өзүңөр алган билимди сөзсүз түрдө башкалар менен бөлүшкүлө, өзүңөрдү ичиңерде сакталып кала бербесин. Мен каалайм да, кээ бир адамдар өздөрүнүн билимдерин аябай мындай эметишет, аянышат. Азыр эми барып менин тиги сабактарым полный кылып, курс кылып чыгарып алган деген маанидо эмес, албетте. Бирок алган билимди сөзсүз түрдө башкалар менен бөлүшкүлө, ооба үйрөткүлө. Бирок бекер эмес, силер акчага алып ушул курсту үйрөндүңөрбү, башкаларга дагы акчага үйрөтүп, акырындан билимиңерди бөлүшкүлө. Любой билим, тамак жасоо болобу, башка болобу, Ошондо силер канчалык билимди бөлүшкөн сайын силерге жаңы билимдер келет да. Так, эми башка ошо ChatGPT менен туура иштегенди айта кеттим. Cloud боюнча да кийинчерээк сабак өтөм. Анан түшүндүңүздөр, сөзсүз түрдө жасалма интеллекттерди колдонуп атканда силер начальниксиңер, силер башкаруучусуңар, силер лидерсиңер, мындайча айтканда. Силер ошону башкарышыңар керек. ChatGPT силерди башкарбаш керек. Бул ушундай эме болду, сөзсүз түрдө сен баланчасың деген сыяктуу промптторду жөнөтүшүңүздөр керек, Кийинки сабакта көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар. Сөзсүз түрдө ChatGPT'лерди баардык жака скачивать этебиз дагы. Мен деген проекттин ачып, ошол жакка 3-4 проектти киргизип коюңуздар. Жок дегенде биринчи жанагы мен жөнөткөн эмени 50 суроо менен психографикалык эме профилимди түз дегенди колдонуңуздар,